bir ақсақал учуп кетти, эки жаш бала учуп кетти, малды коеюн, адам баласы. Мисалга, ал жерде мына кооптуу да аябай. Ал жака эшек менен салерка ташып, эшек менен оудар, эшек менен курал жарак ташыганга өтө кыйын да, заставага кыйын болуп атат. Эгер жол барып калса, ошолор мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу биринчиден камсызданат. Бир тилкелүү жол болот. Бир тилкелүү болуп аткан менен ошо встречный машиналар келе атканда ошол жакта бир кармашыктар болот. Ошол жакта токтоп өтүп кеткен. Баткен районунун борборунан 120 чакырым алыста жайгашкан Зардалы айылына алгачкы жолу аска таштарды аралап бир тилкелүү жол салынаарын өлкө башчысы Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Учурда долбоору жасалып башталды. Эмдиги жылдын бюджетине киргизилип, жаз алды менен иш башталаарын билдирген. Зарыл ишиң болбосо Зардалыда эмне бар дейт баткендик туугандар. Долбоору жасалып башталды. Эмдиги жылдын бюджетине киргизилип, жаздын алды менен иш башталат. Бирок тилекке каршы бир тилкелүү эле жол болот. Эки тилке кылууга мүмкүн эмес. Аскалуу жерлери бар экен. Кулап кетүү коркунучу бар. Жол кыймылындагы коопсуздук үчүн бир тилкелүү жолдун ар кайсы жерде каршы келе жаткан унааны өткөрүп жиберүү үчүн чөнтөкчөлөр жасалат. Азырынча жоктон көрө жогору дегендей бир тилкелүү жол салып туралы. Зардалыга жол мамлекеттин коопсуздугу үчүн зарыл. Бул кабарды уккан зардалылыктар өлкө башчысынын көңүл бурганына ыраазы болуп турушат. Эгемендүүлүк алгандан бери жол көйгөйүн бийликке айта берип чарчаган жергиликтүүлөрдүн үмүтү ишке ашмай болду. 6 кылымдан бери ата жайын таштабай келген тургундар мындан ары айылыбыз өнүгөт деп кубанышууда. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке өтө чоң ыраазычылык билдиребиз Зардалы айылынын атынан. 22-жылы мына Карабай айылына келгенде да ушу Зардалыны айтканыбызда Зардалыга барам деген. Алла разы болсун, мына азыр Зардалынын жолун 2025-жылы акча каралып жол өтөт дегенини телевидениеден, ютубтан, акпресс бардык маалыматтардан угуп, аксакалдар, эл журт, жаштар аябай ыраазы. Бүгүн район центрге чыгып келдим, шуну бирөөлөргө айтайын, мына менин сунушумду Садыр Нуркожоевич элдин Зардалы элинин сунушун угуп колдоптур деп. Мына Кудай кааласа өнүгүүлөр болуп атат, айылыбызда болуп атат, мамлекетибизде болуп атат. Мына өнүгүү барды бизге энди. Свет барат, Кудай кааласа жазында көмүр, через көмүр, жол барса бар жок барат. Мына жол оңолсо эл оңолот экен, эл оңолсо мамлекет оңолот экен. Зардалы айылы Тажикстан менен чектешет. Мындан улам бул айылдын өлкөнүн бүтүндүгү үчүн да мааниси зор. 1999-жылы сырттан кирген экстремисттик топ эң алгач Зардалы айылын барымтага алып, шарттын жоктугунан пайдаланышкан. Жол курулуп калса коопсуздугубузда корголот дешет жергиликтүүлөр. Биринчи чек ара бекемделет. Мамлекеттин коопсуздугу камсыздалат. Себеп ал жака эшек менен салерка ташып, эшек менен оудар, эшек менен курал жарак ташыганга өтө кыйын да, заставага кыйын болуп атат. Эгер жол барып калса, ошолор мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу биринчиден камсызданат. Вдруг эвакуация десе жол бар да. Мурунку 99-жылы Байбектер келгенде эвакуация деген жол жок да. Эки жагын тороп алды Байбектер. Почти 15 күн заложник чачышты да биздин эл. Жергиликтүү бийлик жолдун курулушу менен райондун экономикасына да зор салым болот дешет. Жер астындагы кендерди иштетүүдө да шарттын жоктугу себеп болуп, инвесторлордун кызыгуусун жараткан эмес. Шарт түзүлсө эле көмүр, алтын кендерин өндүрүүгө болоорун район акими билдирди. Ал аймакта дара жана ошо Зардалы Кожешкен жерликтеринде Менделеевдин химиялык элементтеринин бардык түрү бар десек жаңылышпайбыз. Алтын бар, сурма бар, сымап бар, литий бар, рубин бар. Көмүрдүн эң чоң кору ошол жерде, мына Урмузан көмүр деп. Жана ал жактын өзүнүн стратегиялык дагы мааниси бар. Коопсуздук маселеси бар. Ошон үчүн ал жолду куруунун зарылчылыгы өтө чоң. Эң негизгиси чек ара айылында жашоочуларды кармап калууга шарт түзүлмөй болуп турат. Кыш айларында Зардалы айылы боюнча 60 гана тургун жашайт. Жаштардын көпчүлүгү сыртка миграциялап кетип, мал жандыктарын карап калгандар эле болбосо, шарттын жоктугунан көпчүлүгү Карабак айылына көчүп кетишкен. Мындан ары тургундардын каттамына да жеңил болуусу күтүлүүдө. Карабак айылдан
Зардалыга чейин ошол унаа барып токтогон жерге чейин 3 саат барабыз, андан ары 3 саат басып өтөбүз, 6 саатта басып өтөбүз. Азыркы учурда жалгыз аяк жол менен. Ошол эрте жазда болсо ашуу менен барабыз, анда 8 саатта барабыз. Кудай буйруса ушул президент Садыр айткан жол салынып калса, биз 3 саатта ошол азыр унаа токтогон жер бөрөкөрбөс дейт. Ошол жерге барсак, андан ары Зардалга жарым саатта, мындайча айтканда 3-3,5 саатта барабыз да, өтө чоң эконом болот. Абдилашим Мусаев мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай туруктуу жашаган Карабак айылынан ата жайы болгон Зардалы айылына тез барып турат. Унаа каттоочу жол убактылуу болгондуктан негизинен жөө баруучу жалгыз аяк жолдон барууга аргасыз. Каттам ишке берилсе, мен сыяктуу башка тургундарда дарылык касиети бар жылуу сууга ички турист катары барып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт. Мага кыйынчылык болот да. Мисалы эки буттуулар 3 саатта өссө, биз да ошо 3 саатта, 3,5 саатта өтүп жүрөбүз. Жылуу суулар бар, дарылык булактар бар. Ошолорго барып жатып келгенге мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жол түшүп калса, өтө жакшы болот. Зардалы айылы өзүнүн уникалдуулугу менен туристтердин да кызыгуусун жаратат. 6 кылым бою көктөп турган өрүгү менен алмуруту, бийик аска таштары жана 20 кылымды сүрөттөп турган шарты менен дүйнөгө таанылган. Мындан ары туризм тармагын жандантууга да шарт түзүлмөй болуп турат. Альпинисттер бар экен, альпинисттер чыга турган жер экен аякта. Ал жерде ошо суу устуна ысык суу, термалдык суулар да бар экен. Туристтерге ыңгайлуу экен да. Ана мен ошо келип Садыр Нуркожоевичке ушинтип айттым, ушундай барып келдим, ушундай деп видеосун баарын тартып алып, ошо жактан жол элге аябай сурандуу эле десем, ошол президентибиз бизге тапшырма берди, ошонун немесин чыгарып чыгала деп, сметный стоимостун чыгарып чыгаргыла деп. Ошол себептен ошол жака буйрса жана ошо бир телкелүү жол болот. Эскерте кетсек, өлкө башчысынын тапшырмасы менен буга чейин транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Зардалы айылына барып, жергиликтүү эл менен жолугушкан. Натыйжада бир тилкелүү жол салынмай болду. Аны менен катар эле электр энергиясы да өз нугу менен жетүүсү күтүлүүдө. 70 жылдык союз учурунда, андан соң 30 жылдык эгемендүүлүк жылдары да аткарылбаган элдин мүдөөсү жакынкы жылдары ишке ашмай болуп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.